Eч нерсени чечпейт. Болгону 5 адам, 7 адам, көбүрөөк адам болгону ошол жерде маселенин олуттуулугуна бир символикалык таасир берет. Азыр бир адам деле киргизип койду. Сиздарга рахмат. Бирок мен кыргыз элиме тарынбайм. Бирок өкүнөм да ушундай бир мамлекеттин кызыкчылыгына бир 100дөн 200дөн киши келгенге мен буга чейин деле бул маселелер айтылып келген. Көп биздин ошол чек ара маселеси боюнча жооптуу кишилер чечип беребиз деп айтышкан. Айыл өкмөттөр, акимдер баары бул маселени билишет. Бирок могу зымды тартабыз деп келген, эми акыркы бир чегине жеткен маселе болот. Ошон үчүн азыр бийликтен суранарыбыз ушуга бир конкреттүү реакция кылса, конкреттүү бир жооп көргөтсө, ошол жерде эл да бир аз тынчтанып. Садыр Нургожаевич! Элге жүрөм! 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 Siz чындыкты көрбөй калдыңыз. Чындыкты укпай калдыңыз. Эгерде чындыкты угуп, чындыкты көрүп реакция кылбасаңыз, жакын арада Сооронбай Шариповдун кийген тас кейпин кийип каласыз. Факты бергиле мага, факты бергиле деп аткан адам мына бүгүн факты менен отурат кучакташып. Тажик жана кыргыз өзбек мамлекеттик чек араларын тактоо боюнча ушу өкмөттүк делегацияны Камчыбек Кыдыршаевич ташип жетектейт. Камчыбек Кыдыршаевич азыр дарыланында жүрөт. Ушу киши келсе, мына март айында жакшы болуп дарыланып келип мына жумушка чыкса, мен ойлойм, ушу март айынын 1-декадасында Тажик Республикасынын ушу өкүлдөрү менен жолугуп, мына биздин ушу жарандар тарабынан коюлган ушу маселелерди ошол жерде карап, мындай чечкенге аракет кылабыз.